Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Кыргыз адабияты сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Абдыкалык Чоробаев Тайлак Баатыр поэмасы. Сабактын максаты. Бүгүн сабактын жүрүшүндө Тайлак Баатыр поэмасынын мазмунун билесиңер. Чыгарманын баш каарманы Тайлактын баатырдык, адамдык сапаттарын ачып бере аласыңар жана элдин эркиндиги үчүн жасаган аракеттерин баалай билесиңер. Азыр балдар мен силерге Тайлак Баатыр поэмасынын мазмунун кыскача айтып берейин. Чыгарманын каармандары Атантай, Тайлак бир туугандар. Алар куртка чебинин курулушуна өздөрү катышып, жигиттери менен жардам берип эмгегин сиңиришкен. Бирок алар дини, дили, тили жакын кокондуктардан зордук көрөбүз деп эч ойлошкон эмес. Кокондуктардын кордуктары жанга батканда гана чептин элдин канын соруп, басып алуу үчүн курулганына көздөрү жетет. Эки бир туугандан корккон чептин ээси Таштанбек Атантайды алдап мейманга чакырып, ордого салат. Маделихан такка минип, таажы кийгенден тарта ага баш ийип турган көчмөн кыргыз, казак элин зордоп, дүйнө мүлкүн, малын алып турган, бербесе элге суук колун салып азабын берчү. Ташматы таш катырып, мойнуна чынжыр салып, орго салчу. Мына ушундай эзүүнүн айынан далай киши шейит кеткен. Анысы аз келгенсип, Кокон ордосуна секелек, сулуу кыздарды берип турушкан. Бул жолу да ботодой боздогон кыздарды Кокон ордосуна алып кетип жатышкан. Алардын арасында Тайлак тынымсыз сүйүп жүргөн 14 жаштагы Калматайдын жалгыз кызы Барпыжан да бар эле. Барпыжан сөзү да сулуу, өзү да сулуу кыз эле. Ал чоң кечүүгө келгенде эл уксун деп кошок кошот. Мен деди ордо кызга барганымча, тирүүлөй теңдигимден калганымча, канетип ай желдеттер түрүү жүрөм, жүрөккө болот канжар саймайынча. Эр Тайлак айдакчыдан ажыратар, күн барбы шоола бизге чачыратар, үйүндө баш калкалап жатып калса, ким деген шордулардын башын ачар. Бул кошокту чабармандар тез эле Тайлакка жеткиришет. Намыстанган Тайлак 30-40 жасоол менен келип, ордого кетчү кыздарды куткарып калат. Ордо кыздарды куткарып калгандан кийин Тайлак атасы Рыскулга барып, душмандардан элди сактоо, ошондой эле агасы Атантайды ордодон бошотуу үчүн Куртканын бегине кол сала тургандыгы жөнүндө кеңешет. Атасы: Кокондун жолу кыйын жол, кой балам, андан көрө душмандардан кечирим сурагын дейт. Бирок Тайлак ага көнбөйт. Жигиттери менен кол салып, курткадагы чептин күлүн көккө сапырат. Атантай баштаган ордодо камалгандарды эркиндикке чыгарат. Тайлак кең пейил болгондуктан чептеги мал мүлктү элге таратып берет. Тайлактын башкалардан өзгөчө мүнөзү, бирөөлөрдүн дүйнөсүнө көз артпаган, адал эмгек менен оокат кылган, акыйкат, эркиндик үчүн жеке керт башын өлүмгө сайган баатыр болгон. Мына ушундан кийин Тайлак Кокон хандыгына элчи жиберип, ордого кеткен кыз келиндерди кайрып алат, өлгөндөргө кун төлөтөт. Ачуусу келген Маделихан жазалоо үчүн кол башчыларынын бири арабка буйрук берип, кыргыз жергесине жиберет. Араб Тайлакты өлтүрүүнү көздөп келет. Эки айрылыш жолдо уктап жаткан жеринен арабка Тайлак жолугуп, баатыр болсоң жекеме-жеке чык деп убадалашат. Болжошкон күн келип, Тайлак менен араб жекеме-жеке чыгышат. Жардап турган эл ачуу кыйкырык менен эки баатырды күбөлөп турушту. Мына ушундай учурда найзанын учу так этти, бир мертем араб бак этти, кекиртектен тепчиген, кежигеден короюп, найзанын учу карыштай чыга түштү сороюп. Азирет кандын арабы жыгылды аттан тороюп. Беттеште арабты Тайлак жок кылат.
Кийин Тайлак кошуун баштаган аскер башчылык укугун биротоло колго алат. Соодага шарт түзүп, улуу жибек жолун каракчылардан тартипке келтирет. Элдин камын ойлоп, арык каздырып, суу жүргүзүп, дыйканчылыкка шарт түзөт. Тайлак жоомарт, боорукер болгон. Согушта окко учкан жигиттердин үй-бүлөсүнө энчи бөлүп берген. Кокон хандыгы Тайлакка алы келбегендиктен өлтүрүп келүү үчүн домчуну жиберет. Бир күнү ордодон кийин Тайлактын башы ооруп калат. Айласын таппай жүргөн баягы домчу дарыгер келип, башыңызга кан чогулган тура, мурдуңуздан кан алайын деп ууланган аспап менен кан чыгарат. Мына ошондон кийин күрөө тамыр болкулдап, чыдай албай солкулдап, чыйрыга түшүп алдастап, которулуп жамбаштап, мурдунан кан шорголоп, атып турат дирилдеп, алкымы шишип үн бүтүп, айта албай сөзүң кирилдеп. Ошентип Тайлак баатыр көз жумат. Мен силерге балдар поэманын кыскача мазмунун гана айтып бердим. Өзүңөр да толук таанышасыңар деп ойлойм. Азыр балдар адабият дептериңерге поэмага байланыштуу тапшырмаларды аткаргыла. Биринчи тапшырма бул класстерди толтуруу. Башкача айтканда Тайлак баатырга тиешелүү сапаттарды жазуу. Ал эми экинчи тапшырмада Тайлак баатыр поэмасындагы айрым окуялар берилди. Бул окуялар чачыранды түрүндө жазылып турат. Тушундагы тегерекчеге сан менен номерлеп, кайсыл окуядан кийин кайсы окуя болот, номерлеп гана жазып чыгасыңар. Шуну менен сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла.